Туугандар, мен ойлоп койдум. Өзүңдүн машинага караганда арендада жүргөндөрдүн башы жакшы иштейт экен депчи. Биз гаңгирап Вукупка машина алабыз, огулабыз, бугулабыз. Ол машинаны өзүбүз оңдойбуз. Кече яма кармадым, баллондор пачага чыкты. Азыр башка баллон алып келип, ол расход, масла келип калыптыр, оны алып чыгыш керек. Ходовой кетет, оны кылыш керек. Мына арендада жүргөндөрдүн башы иштейт экен деп койдум. Молодец. Олар минип берсе болду да, минип берсе болду. Бир оңдойм, поңдойм, оглайын, бугулайын, канаң дебейт да. Өзүм машинам мына. Расход. Иштеген сайын минус калып кетти да, эмнегедир? Силерде да ушундай болтобу? Иштейм. Что-то минус да, плюс эмес. Что-то мен да арендага машина алып чыксамбы деп ойлоп атам туугандар. Москвада эң процент аз парк бул Белес паркы. Болгону 1%. Белес паркка кошулуп, самозанятый болуп иштесеңиз болот. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Хисарт жана башка документтер. Азыркы учурда Белес парк электронный путеводительдерди берип жатат. Бардыгы официалдуу. Коркпостон алсаңыздар болот, юристтер менен чогуу иштешип жатат. Андыктан барыңыздар Белес паркка кошулуп иштесеңиздер болот. Эң ишеничтүү жана проценти болгону 1%.